Министр Жунушалиев президент Жээнбековду кантип уят кылды? Пандемия апатында президент Сооронбай Жээнбеков обсервацияларды кыдырып, ооруканалар менен таанышып жүрдү. Вирус курчуп турса да, маанилүү иш-чараларды жүргүзүп, элдин камын көрүп жатты. Атургай коронавирустан каза болушкан Чубак ажы менен каарман кыз Адинайдын үйүнө барып Куран окутту. Ал эми ички иштер министринин башчысы Кашкар Жунушалиев ушу күнгө чейин кабинетинен чыкпай, жашынып жатканы кандай? Кагаздарга кол койдурганы келген бакыйган кызматкерлерин кабыл албай, кабылдамасынан эле артка кайрытканы эмнеси? Бул жагы өздүк курамда уудуу кепке айланды. Таң каласың, министр оор шартта каза тапкан милиция кызматкерлерине кам көрбөгөнү, жада калса Куран окутпаганы өкүнүчтүү. Кайдыгерлик, алар элдин коопсуздугу үчүн иштеп жүрүштү да, туурабы? Аныгында системада Кашкар Жунушалиевдин кадыры кетип калганы ачык айтып чыгышпаганы менен көпчүлүгү сөгүп атышканы эмнеден кабар берет? Кызматкерлери сыйлабаса кайдагы иш болмок эле? Алдыда парламенттик шайлоо, эл арасында ар кандай кагылышуулар, нааразычылык акциялары жаралып, толкундоолор чыңалып кетсе кантебиз? Милиция кырдаалды жөнгө салып, алдыртан коопсуздукту камсыздоо боюнча иштеши керек эмеспи? Министр коомчулукка чыга албаса, жашынып жатса кайдагы туруктуулук болмок эле? Андыктан Кашкар Жунушалиевдин ордуна иш билге, профессионал кадрды кое турган кез келди. Ошол эле ИИМдин борбордук имаратында чыйрак полковниктер бар, алыстан издебей эле коюш керек. Айтмакчы, Кашкар Жунушалиев башкы башкармалыктардын начальниктери менен ит мышыктай ырылдашып, бири-бири менен иш боюнча тыңгылыктуу сүйлөшө албайт экен. Биягы минтип былгытып салса, башкысы жыргап кетмек беле? Жогор жактагылар анализ кылбайбы? Президенттик аппарат ички иштер министрлигин ичинен жашыруун сурамжылоо жүргүзүп, өздүк курамдын маанайын билип көрбөйбү? Ошондо биздин жазганыбыздан да кейиштүү картина тартылмак. Кыскасы, Кашкар Жунушалиев президент Сооронбай Жээнбековдун ишенимин актабай, кашаңдыгы менен уят кылууда. Шишикти убагында кесип ыргытпаса, аягында азапка салчу эле. Жардан ары кулап кеткиче жарандуу министрди дайындоо керек. А болбосо ал чатак деп жазат Арыба Кейже. Чет мамлекеттен учуп келген жарандардан ПЦР анализ алынбайт жана обсервацияга жаткырылбайт. Вирус өлкө ичинде көбөйүп, ал эми сырттан келген жарандарда коронавирус аныкталган учур аз болуп жаткандыгына байланыштуу алар үчүн алгоритм өзгөргөн. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Жарандардан учуп келгенден кийин ПЦР анализ алынбайт жана обсервацияга жаткырылбайт. Аларга анкета толтурулуп, мобилдик тиркеме көчүрүлөт жана үйүнө жиберилет. Эгерде коронавирус жана сасык тумоонун белгилери пайда болсо, жашаган жерине караган медициналык борбордун дарыгерлерине кайрылуу зарыл деп айтылат маалыматта. Минскте президенттик шайлоо учурунда уюлдук байланыш өчүрүлөт. Бүгүн 9 август жекшемби күнү Минскте интернет, мобилдик байланыш жана стационардык телефондордо байланыш өчүрүлөт. Бул тууралуу Московский комсомолец жазып чыкты. Гезиттин корреспонденти менен маектешүүдө Белоруссиянын уюлдук компаниясынын кызматкери президенттик шайлоо күнү Минск шаарындагы бардык байланыштарды токтотуу жөнүндө буйрук алгандыгын айтты. Мындан тышкары шаардын борборунда гана эмес, шаардын четинде да байланыштар үзүлөт, деди Булак. Ал кошумчалагандай, буга чейин Белоруссиянын президенттигине талапкер Светлана Тихановскаянын Минск элдеринин достугу паркында өткөн митинг учурунда байланыш үзгүлтүккө учураган. Белоруссияда президенттик шайлоо 9 август өтөт. Учурдагы мамлекет башчысы Александр Лукашенко 6-мөөнөткө ат салышууда. Камакка алынган блогер Сергей Тихановскийдин жубайы Светлана Тихановская дагы талапкер катары катталды. Президенттикке дагы бир талапкер Белгазпромбанктын экс-башчысы Виктор Бабарико $100 миллион чет жакка өткөрүп берүү максатында кылмыштуу топ түзгөн деген айып менен камакка алынды. 3-чү альтернативдүү талапкер Хай-Тич паркынын негиздөөчүсү Валерий Сепкало саясий куугунтуктан коркуп Белоруссиядан чыгып кеткен. Жээнбеков: шайлоодон кийин реформа башталат, мамлекеттик органдарда өзгөрүү жана кыскартуу болот. Президент Сооронбай Жээнбеков 8 августта КТРКнын 1-радиосуна берген кезектеги маегинде Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргүзүлөт деп билдирди. Административдик аймактык реформа боюнча өтө көп айтылып келген. Буйруса болот, буга биз даярбыз деген президент мындай реформа буга чейин ар кандай себептер менен жүргүзбөй келгенин айтты.
Парламенттик шайлоо өткөн соң бул реформага киришебиз. Ошондо бири-бирин кайталаган бир топ мамлекеттик органдар жоюлуп, өзгөрүүлөр жана кыскартуулар болот. Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясы жеке секторда, ишкер чөйрөдө, мамлекеттик органдарда өз ишин өзгөртсө болорун жана өзгөртүшү керек экенин көрсөткөнүн белгиледи. Мамлекеттик органдарды реформалоо тууралуу убадалар буга чейин айтылып келгени менен ишке ашкан эмес. Социалдык түйүндөрдө саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин унаасын 5 миллион сомго сатпай койгон ишкердин окуясы алкоого арзыды. 32 жаштагы бакай кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиевдин унаасын 5 миллион сомго бербей койгонун себептерин Говорит ТВга төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Мен өзүм Турдакун Усубалиев атабыздын мамлекетине жасаган эмгектерин баалап, өзү жүргөн унаасын атайын ырымдап алгам. Легенда кишинин олуттуу иштерине күбө болгон тулпарды аттуу баштуу кишилер сат дешти. Унааны 5 миллион сомго дагы баалагандар болду. Бирок миллион десе эле жараткан берген дөөлөт менен башчы болгон адамдын унаасын карматып сала алган жокмун. Принцип болуш керек деп ойлойм, деп билдирди Бакай Өмүралиев. Мындан тышкары ал унаа 43 жылдан бери жараксыз абалда жатканын жана керектүү тетиктерди атайын Москва шаарынан алдырганын кошумчалады. Кытайда кенелер аркылуу жуккан СФТС вирусу катталды. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Акыркы маалыматтар боюнча вирус 60 кишиде табылып, 7 көз жумду. Башында инфекция Цзянсу провинциясында катталса, кийинчерээк Аньхой провинциясынын тургундарында да аныкталган. Куш тумоосунан улам Казакстан Россия менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөттү. Бейтаптардын бири дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, кандагы лейкоситтери менен тромбоситтеринин деңгээли төмөндөп кеткенин айтып берген. СФТС вирусу боюнча биринчи жолу 2011-жылы катталган. Оору кенеден адамга, ошондой эле бейтаптан башка кишилерге кан же былжыр чел кабык аркылуу жугат. Назира Айтбекова: бүгүн мен сатыламбы, сен сатыласыңбы? Дал ошондон көз каранды. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова өзүнүн Instagram социалдык баракчасында күзүндө боло турчу парламенттик шайлоо тууралуу ой толгоосун жазып чыкты. Аялга шарты жараса, жоолугун баштан түшүрбөй өмүр бою кызмат кылат. Өлкөнүн шарты ыңгайы болсо, жарандары жыргап жашайт. Жыргалчылыктан эч качан эч ким баш тартпаса керек. Бул жыл өзгөчө жыл, тагдыр чечилүүчү жыл. Шайлангандарга жараша өлкөдө каларыбыз, кетерибиз чечилет. Акылдуулар келип, алапайыбызды таап, чачылганын жыйнай турган болсо эгер, кол кабыш кылчу жаштар чыгат, жол көрсөтчү улууларыбыз болот. Бүгүн мен сатыламбы, бүгүн сен сатыласыңбы? Дал ошондон көз каранды. Арканды алыс таштаганга акылыбыз жетеби? Же баягы эски адатыбызча бүгүнкүнү күнүмдү кардыбызды ойлойбузбу? Баламды акырындан чет өлкөгө даярдай берейин дегенди көп угам. Алардын арасында мен да бармын. Тилекке каршы кыргыз тилин билбей, чет тилде сүйлөп чоңоюп атканы, бул мекенибизде келечек жок, баары бир башка жакта турмушун курат дегендек ичим күйөт, ыйлагым келет. Өлкөбүздү таштап кеткенибиз энеңди же атаңды карлар үйүнө тыгып койгондой эле кеп. Өлкөмө болгон жардам бул жылы көргөзүлөт. Сатылбай, татыктуусун тандап шайлоого катышып, жарандык позициямды билгизүү менен келечекке кайдыгер карабаган болом. Эң оор күндө бирге алат экенбиз, мен аны көрдүм. Эң оор абалдабыз азыр, биргели, деп жазды ал. Актрисанын катталуучуларынын көпчүлүгү анын бул сөздөрүн колдоп, алдыдагы шайлоо тагдыр чечерлик экенин белгилеп жатышат. Мелис Сабыров: башкалардын байлыгы болсо, Улукбек Кочкоровдун артында калтайган карапайым эли бар. Массалык маалымат каражаттарында, интернет сайттарда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровду сот жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү кептер желдей тарады. Анын башкы себеби катары Бишкек шаардык карылар үйүнүн жетекчилигинин ордун ээлеп келген Эркингүл Абдылдаеванын Улукбек Кочкоров тарабынан кызматтан бошотулганы айтылган. Эркингүл Абдылдаева жабырлануучу катары жогорку сотко кайрылган. Сот тарабынан жумуштан негизсиз бошотулган жана жумуш орду калыбына келтирилсин деген чечим чыккан. Абдылдаеванын жактоочусу Бактыбек Жумашев министр Кочкоров жабырлануучунун пайдасына чечилген сот өкүмүн аткарбай жатканын билдирип, буга чейин иштебей калган убактысындагы эмгек акысын төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылды. Рас, соттун чечими мындай чыгып жатканына караганда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кочкоров жаңылгандыр. Бирок бул маселенин шайлоо жакындап калганда өтө ылдамдык менен көтөрүлүп, массалык маалымат каражаттарында, интернет беттеринде жазгы гүлдөй жайнап чыга калганы таң калтырат. Жана буга чейин эмнеге айтылбай келген деген ой келет. Элге эң жакын министрликтин бетине көө жаап упай топтогусу келгендер барбы? Балким Улукбек мырза шайлоого аттанса буттан чалып калайын дегендердин арам оюдур. Эки тараптын соттошуусунан өтө чоң сенсация кылып жиберем дегендер жаңылышат.
Мен жеке өзүм эмгек жана социалдык министрлигинен балдарыма пособие пенсия да албайм. Бирок акыйкатты үчүн айтып коюш керек. 2016-2018 жылдары аталган министрликти жетектеген Талайгүл Исакунова 2 жыл аралыгында күйөөсүн, баласын ээрчитип алып, мамлекеттин эсебинен бул жагы Лондон, бул жагы Аргентинага чейин саякаттап, аягында өзү менен 3 орун басарын алып кетпеди беле? Анда да премьер-министрдин уруксаты жок, барба десе болбой кетип калып, кылмышы ашкере болгон. Ал эми учурдагы министр Кочкоров жөнүндө айта турган болсок, майыптыгы бар 15 жаштагы Тилеген Рахатбеков аттуу баланы өзү олтурган креслого олтургузуп алып, ал баланын берген тапшырмаларын аткарган. Бул жомоктогу кедей ханга өз тактысын бошотуп берген Адилет бийдин даражасына жетип жатпайбы? Мындай учур Кыргызстандын эгемен жылдарында болгон эмес. Бул сыяктуу мисалдарды айта берсе сөз жетпес. Бул министрликке ашмат келеби, ташмат келеби, карапайым элге айырмасы жок. Башкысы майыптын, оорулуунун, көп балалуунун, улгайган адамдын көзү менен карап, ошолорду жүрөгү менен сезген адам керек. Улукбек Кочкоровдо дал ушундай адамдык касиеттер бар экендигин эл аралап жүрүп сездим жана журналистика кесибим жазууга аргасыз кылды. Карапайым эл эпидемиядан кыйналып турганда кызмат талашып, кара пиар менен алектенүүнүн убактысы эмес экендигин эскертип кетер элем деп жазат Мелис Сабыров өзүнүн Facebook баракчасына.